Арбаңыздар, урматтуу Айкөл студиясынын көрөрмандары. Биздин Айкөл студиясында бүгүн дагы бир жакшы жаңылыгыбыз бар. Анткени себеби биз дайыма белгилүү инсандарды чакырып, ушу Манас дүйнөсүндөгү орду бар, же болбосо ошол боюнча Манас дүйнөсү боюнча омоктуу ойлору бар адамдар менен ой бөлүшүп туруу бизге адатта салтка айланган. Бүгүн биздин кыргыз элинин сүрөтчүсү, көрүнүктүү ишмер, ошондой эле учурунда Москвадагы сүрөтчүлөрдүн конфедерациялык уюмун башкарып турган, бул менен мен айткым келет, Кыргызстандагы эле эмес, ошол Москвадагы мурдагы 15 республика союздан тарап кеткен ушул сүрөтчүлөрдүн башын кошкон уюмду башкарып турган инсан менен тааныштыргым келип турат. Анда биздин коногубуз Таалай Усубалиев Сыдыманович агайыбыз. Куш келипсиз агай. Биз сизди менен көрүшүүгө абдан ынтызар болдук. Себеби дегенде биз Манас дүйнөсүнө сүңгүп киргенде Манасты баары билгени менен, бирок биз билген сайын билбеген жагыбыз көп экенин мойнубузга алып атабыз да. Анан Манасты көбүнчө эле биздин Манас академиясынын негизги багыты дагы жайылтуу, Манасты жайылтуу, ар тараптуу жайылтуу. Анан ар тараптуу жайылтуу болгондо ооба Манасты эпосту окуйбуз, талдайбыз, жайылтабыз, окутуунун проблемаларын козгоп чыгабыз да. Андан сырткары мен түйшөлткөн нерсе ушул болуп калды да. Манас китебин ачканда сиз эми сүрөтчү катары карайсыз да, жөнөкөй эле окуучу катары биз караганда Манас китебин ачканда эле биз баягы эң кооз сонун сүрөттөр менен анан биз балалык дүйнө менен Манас ушундай болгон экен, кошой момундай болгон экен деп тарбияландык да. Анан биз кийин билип атабыз да, биз ал учурда авторун да билбейбиз. Теодор Герцен деген эң уникалдуу сүрөтчү да. Анан мен сиздин өзүңүздүн сүрөтчүлүк дүйнөдөгү абдан чыгармачыл адам экениңизди, ар тараптуу адам экениңизди, инсан экениңизди билип, аңдап түшүнгөндөн кийин мен биринчи ушул Теодор Герцен боюнча сизден мындай жакшы көрөрмандарга маалымат алып берүүнү чечтим да. Себеби дегенде менин кабарым бар, сиз дагы баягы өнөргө келерде адамдардын өзүнүн момундай бир кумирлери болот, ушул устатым болсо деген сыяктуучу. Анан балким сиз дагы таасирленген чыгарсыз, же деги эле биздин ушул Манас ааламына кызыккандарга кандайча Теодор Герцен Манас ааламына келип калды, кантип келип калды, эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин биз ошол Манас ааламындагы Теодор Герцендин жараткан эмгегине суктануу менен мындай суктанып бите албай атабыз да. Ошол боюнча сиз ой бөлүшүп бериңизчи. Аябай жакшы суроо. Албетте биз эле баарыбыз кичикесте баягы кандай бир китеп ачканда дагы биринчи көз менен таасир этет экен да. Көз карап, анан ошону жанагы жаш кичинекей балдарга ошо көбүрөөк сүрөттөр тартып атпайбы, кызыктуураак болсун деп мындай. Ылдый жагында мисалга столду жасап атат десе да бирок ошо жасап атканын тартат да. Анан ошондо баягы кичинекей балдарга өсүп келаткан, жаңы окуп келаткандарга бат жетет экен да. Анан ошондой эле кичикесинде биздин үйдө ошо Манастын китеби болгон, мындай көп китеп. Ошо азыр жок. Ошокта ошо эми азыр билип атам ушуну Герцен сүрөттөрү да укмуш да. Анан кээ бирлерин мен көчүрчүмүн. Эми Герцен экен билбейм акеси эле. Чын ачык айтканда тиякта жазылат да, ким тарткан, аны деле окуган эмесмин. Карап, ошону мындай кандай ошо биздин баатырларыбызды, биздин ошо акылман кыйын залкар кишилердин бүт баарын кандай ушу маданиятыбызды, кийинген каада салтын бүт ошол жака тартылган да. Ошону караганда эле баягы Герцен кишини окусам, бирок көбүнчөсү ачык айтыш керек, кичинекейсин мындай сүрөттөрүн эле карай берчүмүн да. Ошондо эле сиздин шыгыңыз ойгонуп атат да, сүрөткө болгончу. Сүрөттү мурун эле тартчумун, бирок баягы сиз жана айтып аткандай баарыбыз умтулат экенбиз да. Каякты, кайсыникин көрсөк, кимден үйрөнсөк, анан ошол экин Герцени көчүрчүмүн. Ошо жанагы мектепте жанагы бүт эле мектептен бир уголок болчу го бирден. Ошол экиге ошону кээ бирге тартып берчүмүн. Дубал газеталарды чыгарып, ошого кээ биргеси ошо Манасты тартчумун. Анан ошентип анан
аяктап эметкенде мен ушу училищага өттүм. Училищага 2 жыл окуп, армияга кетип, армиядан келип дагы 2 жыл бүтүрүп эле анан ошо АГС Ленинград болчу да, Санкт-Петербург, ошо Академия художественного тапшырам деп өзүм мурунтан эле аябай ошо аттанып жүргөм. Анан Кудай Максат жалгап, коюп койгонсуздай. Кудай жалгап бир тапшырганда эле өтүп кеттим. Ал жерде баягы мына ошону бүтүргөндөр баягы билишет, бир тапшырганда өтпөйт, ошол жакта калышат, баягы дворник болуп калышат, же болбосо охранник болуп ошентип атып анан ошо подкурска барып атып анан өтүшөт да. Меники барганда эле бир Кудайдын жардамы менен өтүп кеттим. Бирок ошо окуп жүргөндө эле ошо эл эсимде ошо сүрөттөр эстеп жүрчүмүн да, анткени таң калчумун кандай эме эткенин. Анан билдим ошо Теодор Герцен деген. Анан 93-жылы бүтүп келдим. Бүтүп келгенден кийин анан атайын сураштырдым сүрөтчүлөрдөн. Ушунун барбы киши түрүбү десек, анан ой бар, Союз художниктер өнөр-канасы деп калды. Анан келсем, биринчи келсем жабык экен. Андан кийин дагы келсем, ачык тыкылдасам, учурашып, мен ошо сүрөтчүмүн, кирсем болобу десем, анан жөнөкөй эле киши экен да, кир деп калды да. Кир дегенден айттым, мен ушул жакты бүтүргөм десем, о дейт. Бул аябай белгилүү академия художество аяктаган убагында орустардын мен деген кыйын деген сүрөтчүлөр окуган. Ошол жакты Сүймөнкул Чокморов да бүтүргөн деди да. Анан мен билем десем, анан жакшы окуу жайын бүтүп келген турбайсыңбы дейт. Анан мен айттым, мен ушу кичикесинен сиздин сүрөттөрүңүздү ушу көп көрүп кызыкчу элем. Анан таң калам, сиз өзүңүз кыргыз эмес экен дедим. Анан кандайчы ушу Эң туура. Манастын ушу образын аябай бергенсиз дедим да. Десем, анан күлүп эметип анан ошентип сүйлөшүп, анан бирөөлөр келип калды. Жамиятам, анан башка күнү келсем болобу дедим. Десем, анан телефон берди. Телефон берген, чалып туруп кел деди. Анткени мындай шашпай сүйлөшкүм келди да киши мененчи. Анан башка бир күнү чалсам, анан саат ушу 5-терге чакырды. Ошо кел кичирээк деди. Анан келсем, анан бир натюрморт тартып атыптыр. Анан отуруп сүйлөшүп, анан кайра Манас жөнүндө баштадым. Ушул жөнүндө айтып бериңизчи дедим. Ушу көп эле художниктен тартканын көрүп жүрөм, бирок мага жакпайт дедим да. Мындай же болсо какой-то бир иллюстративный болуп калат, бир эме китепке жарашы мүмкүн. Мындай бир монументальный бир образ сизде бере алган жок десем, анан күлүп рахмат деп анан мен айттым. Айтып бериңизчи, кандайчы болуп ушу эми бул Манасты тартыш үчүн аян келиш керек дедим да. Ооба, эми туура, эң туура айтасыз. Ошо сөзүңүзгө аралчы, мисалы Манасты айтыш үчүн деле жөн эле айтып калбайт, аян келет деп саякпай каралайт, ошо мисалы келип туруп жанагы уже айтып атпайбы? Бул какой-то бир өзүнчө бир мындай бир аягына чейин изилбеген бир өзүнчө бир феномен да. Ооба. Анан ошондо келет экен да адамгачы. Анан адам сүйлөй баштайт, айта баштайт, ырдай баштайт. Анан десем, ая киши айтат, сизге эмне аян келдиби деп сурадым да. Мен дейт, өзүм Таластан, ошол жактан болом деди. Анан ошол күмбөзгө барып сурангам деди. Ушундай деп анан сиз сыйындыңызбы, сиз мусулмандыкты кабыл алдыңызбы деп сурасам, анан жок, мындай эле айттым дейт. Анан ошо мага бир жардам берди дегенди айтат да. Бирок тарыхчылар көп жолуктум, жазуучулар менен сүйлөштүм. Ушу Манасты изилдеген жазуучулар менен көп сүйлөштүм. Анан ар кимиси ар кандай айтып, бирок в целом бир картина менде пайда болду деди. Анан илгери болсо мындай эле болгон экен. Азыр багы бүт эле сүрөтчүлөр каалаган тартып атышпайбы? Илгери мындай цензура аябай болгон да. Ооба, катуу цензура болгон. Аябай мындай. Анан ошол экине багы көргөзүшкөн. Ар кайсы тарткан эмесин, эскистерин бүт көргөзүп, анан ошо Манасты жакшы изилдеген кишилер көрүп, анан туура деп айтышкан экен да. Туура деп. Анан багыттын туура экениби окшошуп атат да демек. Анан мындай да, тиги искусствода мындай бир эме бар. Болгонду болгондой тартпаш керек да. Андай болчу болсоң багы фотореализм деп коет, ошондой болуп калат да. Анан мен аны карап туруп, все-таки академияда багы анатомияны биз иштетип аткенбиз да. Анан айттым, сиз Манасты караганда негизи пропорция менен салыштырганда бир 8 жолу сиздики 9тан да ашып кетет го десем. Бул эми айтат, Манас дейт. Это же Манас дейт, он должен мындай адамга
окшош керек, бирок өзүнчө бир мындай бийигирээк туруш керек. О. Анан мен азыр дейт көбүнчө кыргыздар караса дейт мындай буттары кыска, баштары чоң деп андай болбойт да, манас болуп туруш керек дейт да. Анан ошо таң калдым да ошону сүйлөп атканда. Анан ошону берген да, карабайсызбы? Ошону берген, туура. Могу сүрөттөрүн караганда дагы. Аттарды мисалга учуп баратканды караса, мына атты тарткандар баары билет, мына мен да билем. Атты ушу буту момунчалык көтөрүлбөйт. Ушунчалык көтөрүлөт да. Бирок ошондой кылып дагы берип, мындай эмесин берип атат да. Мен айтып аткан себебим, искусстводо багы бүт гениальный художниктер мындай жакшы мааниде алдашкан да. Бирок ошол экени зритель көрбөйт, түшүнбөйт. Бирок образ ачылат. Образ ачылат да. Анан ошол экени аябай мындайча айткандан кийин туура колдонгон да бул кишичи. Ошентип жанагы аялдар караңызчы, элечекчен кандай келе атышат. Балдар мындай балбан да укмуш. Жанагы манастын төрөлгөнүн эле монтип элечекчен апаларды монтип коюп туруп, аны көрүп эле ырына чейин эле көрүп эле баланын баягы көрүү эс тутуму калыптанып атпайбы? Туура айтасыз. Көрүп туруп эле биз сезип атабыз да. Бул ошосу менен күчтүү болуп атат да. Мисалга кээ бир 10 жолу окуп бериш керек жетиш үчүнчү. Туура. Бул сүрөтүн мына бизде деген биз майрамдар өтөт, мына биздин азыркы жаңы санан ак үйсү деле манастын эмесин коюп атышат. Эмне үчүн? Аны сиз мактагандан эмес, мен мактагандан эмес, башка. Алар да ошону сезип атат. Алар да сезип атат. Анткени ошону берген да кишичи. Анан мен албетте сыймыктанам, что бул киши менен ошо акыркы күндөрдө ооруп жүрдү. Бага Германияга барып анан каза болду да. Анан бирок сүйлөшүп көп нерсенин эсимде, ушуга чейин мен да мындай суранам да, Кудай, Кудай, мага дагы ушундай бир эме берсең деп, мен ушулардын жолун эметсем деп аракетим бар да. Анткени азыр көп эле манас тартып атышат, анан мындай тартышат да. Эми эптеп эле конкурстан утсам или эметсем же болбосо атагым чыкса деп, эми андай эмес да. Манас бул тамаша эмес да. Ошол сөзүңүз оозуңузда мен ошол суроонда берейин деп аткам да. Эми Теодор Герцен деген ал деген манас боюнча жетчү бийик чекти алып койгон. Алып койгон. Биз кыргыз болбосо дагы. Кыргыз ошол бизге эң кызыктуу болуп атпайбы? Кыргыз болбосо дагы ошо кыргыздын духу менен укмуш берген кийим кечелерине чейин, жана этно кийимдердин берилгенин карабайсызбы? Ошол үзөңгүнү тиги бут менен тээп турганда да ошону карасаңыз бүт бияка чейин кирбейт, бул учу менен эмеп турат да. Бүт мындай карасаң жөн тарткан эмес да. Бул ошо билип, ошо изилдеп тарткан, жөн эле мындай тартып салган эмес да. Оймолор дагы, жанагы шымдарды баягы эми укмуш да. Укмуш. Ошонун бардыгында бул киши өзүнүн үстүнөн иштеп, анан сиз жогору жакта айтып кеттиңиз, баягы белгилүү инсандар менен жанаша жүрүп, аларга көрсөтүп, кеңеш алып, бул киши өзүн өзү өстүргөн экен да. Мына ошо өзүн өзү өстүргөн үчүн мондай эч кандай кынтыксыз деп коебуз да азыр. Кынтыксыз шедеврлери бизге белек болуп калып атат да. Бирок мен ушул жерден дароо сизге сурообузду атайын деп аткам, сиз өзүңүз сөз баштап калдыңыз. Бирок эми бүгүнкү күндө кээ бир мондай мекемелерге киргенде же болбосо бир окуу жайларда же кээ бир жерлерде мындай манастын тартылган сүрөттөрүн көрүп калабыз. Анан кийин биз өзүбүз өнөр адамы же болбосо сүрөтчү болбосок деле жөнөкөй жаран катар көз карашыбызда купулубузга толбой калган учур болуп да. Манас мындай эмес да деген сыяктуучу. Мындай берсе болмок деп. Эми биздики баягы текстти окуган үчүн балким биздин элестетүүбүз дагы башкачараак да, көркөмүрөөк. Анан ошондой болуп калганда сизден сурагым келет да. Сиз адис катары, ошо өнөр адамы, ошо элдин сүрөтчүсү катары сиз параметрлерин, ошо кандай берүү жолдорун дагы айта кетсеңиз, көрөрмандарга да кызыктуу деп атам. Эми мындай да, баягы искусстводо көп баягы агымдар бар да. Кээ бирөө баягы абстракция деп коет, сюрреализм деп коет, толтур. Анан бизде ар кандай сүрөтчүлөр бар да, ар кандай агым иштейт. Мен аларды деле мындай баарын эле реалистский тарт дегенден алысмын да. Бере аласыңбы абстрактный? Бер.
бере албасаң эми билбейм, бирок мен үчүн бул манас ыйык нерсе да. Мисалы баарыбыз үчүн ыйык. Анан буга бир тамашадай бир эме мамиле кылбасак дегенде, анан этияттык менен жөн эле мындай бир эптеп эле баягы, эгер бир конкурс эме болсо дагы бүт ойлонуп, аябай изилдеп, материалдык кызыкчылыкты бийикке койбой, өзүнчө мисалы бир круглый стол эметип ошол жака жазуучулар, манасты изилдеген тарыхчыларды, сүрөтчүлөрдү, башкалар дагы чакырып туруп, кеңешип туруп бир жакшы чыгарма жаратса болот деп ойлойм да. Анан эми баягы мен алысмын ушу эми Герцендикине тартыла деген алысмын. Биринчиден анда эч ким тарта албайт. Баягы ал болбойт да, бирөөнүкүнө баягы уурдаганда болбойт да. Бирок баягы өзүнүн мисалга бир аябай суранып, бир эмесе бир образы чыгабы деген оюмда да. Анан шашып издениш керек го дейт. Шашып тамак жасасаңыз деле туздуу болуп калат да. Ошону баягы акырын изилдесе жакшы болот дегендей. Анан тем более бул тамак эмес, бул манасы. Биз ушу биздин кандай десең рух дүйнөбүз бүт ошого келет да. Анан ошондуктан баягы жана сиз айтып аткан сурооңузда мен мындай жооп берет элем да. Сүрөтчүлөргө, өзүмдүн коллегаларга айтат элем да. Эми мисалы Чыңгыз Айтматов деле көп иштеп атышат. А кишини баарыбыз көрүп калдык. Ооба. Аны иштесе болот, аны көрүп калган, анын дагы мындай болгон пропорциясы бизге белгилүү. Манасты биз окугандан эле билебиз да. Ооба. Жана Манастан Саяк Баралаев жана башка манасчылар айтканын ошол экенден эле билебиз. Анан ошол экени мисалга манас чочогонуп, окчуланып, толгонуп десе ошондой толгонуп аткан тарткандай эмес да. Түшүнүп атасызбы? Ооба. Эли Чыңгыз Айтматов мисалга таш чайнар десе, аны деген орусча камнедробитель деп которуп койгон болбойт да. Туура. Мааниси башкача да. Таш чайнар деген ал таш чайнаган жок да. Анын мааниси башка. Ошондой эле мисалга манастын образы мындай өтө эле татаал да мен үчүн. Мен айтып атпаймынбы, ушу көп ушу Теодор Герценден көп сурадым, айттым, ушу канча жыл өттү, ошондо дагы мен ушу мындай кичине мындай сүрдөнөм да тарткандан. Жөн эле баатырды атка тартып коюш, мен бир жумада тартып салам аны. Манастырып да, бирок калп болуп калат да. Калп. Балким бир айтат, ой укмуштарсың дейт. Бирок мен өзүм алдагым келбейт да. А башка художникттерге айтам, алдабагылачы дейм. Өзүңөрдү да башка бирөөнү алдабагылачы дейм. Себеби дегенде тамам, Теодор Герцен кандай изилдеген, карагылачы, бирдеме кындык таба аласыңарбы дейм. Мына өзү немис болсо да карачы, мына босилерди, жана тамак бышырып атканды, тиги манасын төрөлүп атканды, буларды жана чабыл кетип барган, салгылашып аткандары бүт бар кандай тартылган. Ар бир кош ойду бергени, бакайды бергени бүт биз ошол көрүлгөн сүрөттөр аркылуу, биз окутуп аткан жаш муундар бүт бардыгы ошол сүрөт аркылуу элестетип атышат. Мисалы сизге мындай айтсам, сиз менен макул болсо, ушу манасты Америка болобу, Европа, Япония кайсы аябай өнүккөн өлкөлөргө барып турчу, көргөзмө ачса, Кыргызстанды билбегендер ошо манас аркылуу айтат. Кыргыздар бул мондай баатыр эл турбойбу дейт. Аялдары бойлуу. Мындай мына ошонусу менен бул гений. Ооба. Туура. Мен ушу эмес мындай да, мына баарысында атабыз, энебиз бар, биздин өзүбүздүн тарыхыбыз бар. Аны ошол экени бул аябай көрктөп аябай эмеп кеткен да. Эң сонун. Бул биз үчүн эң чоң табылга да. Өлбөс өчпөс табылга. Мен сизге айтып атам, ушу мына көргөзмө эч мындай эч жерден мисалы мен 100% керек болсо 200% мен айта алам. Көргөзмө кайсы жерге койсо дагычы бул мындай ушунчалык мындай жакшы болот да. Бирок эми жакшы жанагы англисче которулабы же кандай болуш керек экенин жакшы жазыш керек да. Анткени эмне экенин айтып бериш керек да. Ооба. Бирок сүрөт өзү укмуш болгон да. Башка мисалы сүрөтчүлөрдү алып барсаң уяласың да, честно. Туура. Алып барбаш керек да. Себеби дегенде эмете албайт. Ошондуктан деген мен өзүм эмеле айттым, туура түшүнөт болуш керек. Анткени кыргыздарда макал бар эмеспи? Жакшы дос күйдүрүп айтат, жаман дос сүйдүрүп айтат депчи. Ооба. Жакшыны жакшы деш керек. Туура. Чоң рахмат. Сизге дагы бир жерин баса белгилегим келип атат. Сиз дагы ошо Теодор Герцен боюнча кийин сиз
студент учурдабы, баягы жолугуп калган учуруңуз бар экен. Ошол жөнүндө дагы сүрөтүңүздү дагы анан коштуруп беребиз. Ошол жерлер боюнча кандайча издеп барып калдыңыз? Мен анткени мындай да, мына жекелей тур кетсен эмес, мисалы карабай залга мен Чыңгыз Төрөлович менен жолугушуп атам, Болот Шамшиевич менен, Геннадий Базаров, толтура кишилер мененчи. Эмне үчүн мен атайын ошолорду издейм. Сүйлөшөм. Анан бир кызык нерсе, булар бана сүйлөшүп атканда сиздерди окшойт да, менден да бирдеме алгысы келет да. Анан телефондорун беришет. Анткени мен булар залкар адамдар бирдеме угуп билип калайын дейм да. Ооба, Антпесе болбойт да. Антпесе болбойт да. Эми ага кишилер жок болсо, тирүү болсо барыш керек да. Барыш керек. Бишкек кичинекей эле, Кыргызстан кичинекей эле барып, үйүндө кайтарсаң да жолук да. Аркы көчө, берки көчө эле да. Аларды кубалай эмек, жолугуп соң анан алар интеллигент кишилер эч качан андайга барбайт. Алар тескерин чугат, эмне уккусу келет. Анан аябай мындай бирдеме эмесең ошону меники ошондой болуп атты го. Менин оюмча ойлойт. Жол болсо мен жөн эле бир башкача бир эме менен барчу болсом ал деле ала сезип коюшмак да. А мен аларга мындай суроо берип атам да. Эмне үчүн бул жер мындай болгон, эмне болгон деп. Ошо аларды кызыктырып атат да. Жаш болсо да бул кандай немени берип атат да. Анткени мен кичикесиме эле ошону баягы ойлончумун да. Эмне үчүн момундай сүрөттөр кандай болгон деп таң калам. Эмне. Мисалы мен өзүм деле сүрөтчү болом деп ойлогон эмесмин да. Мен баягы тоодо чоңойдум, эч кандай лагерь көргөн жокмун. Жана Аксайда чоңойдум. Анан ал жерде жанагы кээ бир кийиктерди атканда ошо кезде эле мен нааразы болчумун. Анан жанагы ошо кийиктерди ошо эмеле атпаган ошондой кароочу болуп тилечүмүн да. Егер деп коет да орусча. Бирок сүрөт тартып жүрө берчүмүн. Анан тиги атам мени баягы анда борки азыр гостиница болуп калабы, Кыргызстан эмес. Гостиница ошол жака токтоп, анан бул жанында жана корпоратив музейине кирип, агеси корпоратив эмес болчу, мындай эле улуттук музей болчу. Анан келип, анан сүрөтчүлөр көргөндө мен аябай таң калдым да, деп ушундай. Бирок мен муну сүрөтчүлөр мындай ойлочумун да, жанагы эчтеле мындай бир плакаттар тартып, анан мындай жүрсө анан ушундай болобу депчи. Анан мага атам айтты да, булар эми как оформительдер, булар мына анакта сүрөтчүлөр мындай болот депчи, чыгарма жараткандар депчи. Ошо атам туура мага жиберди да. Туура багып берген экен. Анан жана китептерди мага сатып берди. Анан ошентип анан мен уже мына целенаправленно издей баштадым да, ошо кишилерди издеп сурап. Менин характерим неме да, мындай эч неме жок, тартылуу деген жок да. Бара берем, сурайм. Бирок ошо мага ошо жардам берет да. Анан кишилер менен таанышам, анан өзүлөрү чакырышат. Бирок албетте мен аябай мындай эмгектенем, аларга көргөзөм эмгегимди. Анткени аларды көргүсү келет да, мен киммин. Анан каякты бүткөм, менин мугалимдерим ким болгон, эмнени тарткам, кандай чыгарма, ошонун баарын көргөзөм, кеңешем, анан булар өзүнүн ойлорун айтышат да. Ошондон жана Теодор келсе мен ошо келип жүргөндө көбүнчө ошо Манас жөнүндө сурадым да. Анткени бул башка деле жана графика тарткан сүрөттөрү көп. Бирок мага именно ошо Манастын духун кантип берген, ошо мага таң калыштуу болду да. Кызыктуу, кандайча Манасты мисалы көп эле тарткандар бар ошо. Анан бирок негедир аяка эмем жатпай койду да. Эми бирок мындай карасаң, ушу мына азыр Ак үйдө деле карасаң, эми мен алар айткан жокмун ушуну илгири депчи. Ооба. Илип атса ойлоп калам да, мен туура жолдо экенмин депчи. Анчы эл менен экенмин деп калам да. Ооба. Анан аларды көбү жактырат окшойт да, мендей элечи. Анан ошондон баягы өзүмдүн кесиптештерим менен отуруп сүйлөшүп калам, карагылачы, мына эмне үчүн силер экен ак үйгө такпайт. Анан ошо деңгээлге жете алган жоксуңар. Ошо жеткиле, эч чалабагыла, таарынбагыла. Анан ал тиги немис болгондон, тигинде мындай болгондо бөлбөгүлө. Мисалга Пушкин деле орус болгон эмес, бирок орустун маданиятын кандай көтөрүп кеткен. Мына ошону айтпайсыз да, эң туура. Анан ошондуктан баягы эч эмесине карабай эле, эгер кыргыздын маданиятына, кыргыздын тарыхына, кыргыздын өнүгүшүнө чоң салым салып атканда албетте биз колдошубуз керек. Жана аларды көп айтып, башкаларга мисал кылып, үлгү кылышыбыз керек да. Анан ошондо мен оюмда туура болот. Анткени биз сүрөтчү мисалы эч кандай саясатка киришпес керек, өз ишибизди жакшы кылышыбыз керек деп ойлойм да. Эң туура. Анан бизде кээ бирсе карасаң баягы мындай ал жакта эч кандай билими жок, бирок ошого киришип кеткендер да көп да. Сен мисалы поварсыңбы, тамак жакшы жаса. Туура. Сен мугалимсиңби, ошо кайсы сабактын географияда эмесби, сен сүрөтүң тарт.
ар ким өзүнүн эмесин татынакка жасаса эле мамлекет өнүгөт да. Туура. А бизде карасаң тигиниси деле саясатчы, мунусу деле саясатчы, тигинисин шоп атат, мунусун айтып атат, анан кээ биресе чарчайсың. Ооба. Ойлойсуң да, эмне кереги бар? Анан ошо анан баягы мен ошо айтар сөзүм эле бир четен аябай өзүм сүйүнөм ушундай залкар адамдар менен жолугуп сүйлөшүп, фото, видеолор да бар, эстелик калып калды. Анан Ошондо сиз жолукканда сөзүңүзгө арал жолуп калдым. Тиги Керченге кийин жолукканыңызда Кыргызстанды сагындым деген бир сагынычтуу дубай саламдар болду? Албетте бул киши баягы Германияга келип анан кайра кеткен күндөрү болду да. Анан мен бул киши менен жолугуп эметкенде Сиз Германияга барганда жолуктуңуз да? Менде жок, бул киши менен мындай бияктан жолуктум да. Германияда эметкен баягы мындай телефон аркылуу сүйлөшүп, анан бул жерде дагы бир аял бар болчу, ошо Галина ким эле, эсиме чыгып атат. Ошо диаспора бар да, немецкий. Ошо эки ошо дагы ошо көргөзмө ачып жүрдү. Анан ошо аял аркылуу Нафаи атым унчат. Ошо эки баягы байланышып турду да. Анткени Германияга кеткенин мен билбей калып аттым да. Ошо аял билчү да. Анан айтты, менде телефону бар деп сүйлөшүп. Анан бул киши баягы биякка келип, андан кайра ошо кетти да леченияга. Анан ошо айтып калган сөздөр бар. Эми өзү Кыргызстанды аябай сагынат. Кыргызстандан кетип калган немистер менен тияктан жолугат экен да. Биякта немистер көп болчу да, билесиз да. Ооба. Ошол эле кантта көп болгон. Анан бул эме таласта дагы анан алар деген Кыргызстанды аябай сагынышат экен. Эми мен өзүм Нарындан болгондон чыгы УНГФУК деген директор эме болгон, мектептин директору. Эми баласы Вовка деп койчу, аялы кыргыз да. Кыргызчан суудай сүйлөшөт. Ошол жака барганда алар да аябай кыйналышты. Анткени биякта баягы мугалимдер сүйлөшүп турушту, анан дагы ыйлачу экен да. Эми ал дагы ушу Кыргыз Нарында ошо мектептин аябай ушу окутуп, сонун мектептин деңгээлин көтөргөн баары билишет, УНГФУК дегенчи. Мен муну айтып аткан, мен ал тягынан ушундан эмесе, бияктан Герцен, Манасты мындай ушундай бир немистер келип эле бизге аябай мындай көп нерсе жашап кетти десем мындай. Биздин искусствобуздун өнүгүүсүнө мыкты салым кошуп, салып кетти да. Анан албетте биз муну эч качан унутпаш керек. Албетте муну жерде биз колдон келишинче айтып, жазып. Мен алысмын эмеден, кээ бир кезде баягы бүт эле баягы эметишет го, бул жерде кыргыз тур мындай деген, мен ал туура эмес. Мен көп мисалга баягы мисал алып келе алам, башка улутта башкалар аябай көп пайда алып келип калышы мүмкүн да. Ошондуктан баягы маданият болобу же башка тармактар болобу, колдон келишинче билимдүүнү ошо коюш керек. Анан ал албетте мындай жакшы пайда алып келет да. Себеби дегенде бул дүйнөдө азыр көрүп атасыңар, жанагы искусственный интеллект атпайбы? Ооба. Бул аябай өнүгүп атат. Жана Илон Маск аябай миллиарддаган акчалар салып атпайбы? Кытайдагы эметип атат. Дүйнөсүндө азыр населениясы көп адамдар согушту жеңбейт, технологиясы күчтүүлөр жеңет. Ошондой болуп калды да. Азыр ошо бүт жерде мына борки азыр телефондор ушундай өнүгүп атат, керек болсо келип өчүп турса деле, бирок жазышы мүмкүн да. Ооба. Бүт сүйлөшүп атканда керек болсо көрүшү мүмкүн. Анткени бул жерде камера турат да, биз өчүп турат. Чиптерди коюп коюшат. Ооба, ошондуктан деген азыр технологияны ошо аябай баягы өнүккөн дүйнөсүн башкарат да, ошо баратабыз. Анын эми жакшы жактары да бар, жаман жактары бар. Жакшы жактары мисалга албетте технология баягы мындай көп нерсеге жардам берет да. А жаман жактары мисалга ал контролдон чыгып кетиши мүмкүн да. Контролдон чыгып кетчү болсо бүттү, бул эми бирок айсың фантастика дейт, бирок бул ошондой болуп калышы мүмкүн. Ал адамдай эле кылып жаратып атпайбы? Ооба. Мисалга ошо медицинада карасаңыз, азыр ошо искусственный интеллект операцияны точно жасайт экен жөнөкөй адамга караганда. Профессор анткени профессор эметип кетиши мүмкүн, тердеп же кирете бир волновать этип бир жөнүндө эле. Тигинде андай жок да, переживание жок, бүт четко, миллиметр менен жасайт. Ошондой эле сүрөттү деле азыр искусственный интеллект тартып сатып аткандар бар да. Анан ойлойм мен, азыр баягы биз Герценден баштап
эми искусственный интеллект ошо Герценге жете алабы билбейм. Жетпесин. Билбейм. Искусственный интеллект деп калдыңыз. Бизде дагы ушул Манас улуттук академиясына жакшы саамалык болду. Жакында искусственный интеллекттин жардамы менен Таластагы Манас ордону атайын иштеп чыгышты. Үйдө отуруп эле телефондон приложенияны ачып туруп эле ошо приложение менен сиз ошол Манас ордонун музейинин ичин баарын көрүп чыгасыз да. Туура. Мына ошо эрекине азыр мектептерге, окуу жайларга ар бир жаранга таратып өткөндө бет ачарын кылдык. Мисалы үчүн ошолордун бардыгы искусстволук интеллекттин жардамы менен болуп атат. Бул дагы заманга ылайык ташталган кадам катары бааласак болот. Ореке кою тубагында Кытайга биз иштерибизди жибердик да. Анан алар айтты, көргөзмө өткөзөбүз деген дейт. Мен айттым, кантип өткөзөсүңөр? Ковид болуп атса, бүт граница жабык десек, баары өткөзөбүз, көрөсүңөр деди. Сиз айткандай жиберди. Анан баягы стрелка турат, залдарды кыдырып эле жүрөсүң да. Деп аны карасаң, ичинде басып жүргөндө. Андан кийин сүйлөшсөк, алар айтып атпайбы? Эми бара дейт. Мындай болот дейт. Мындан башыңа кеткесиң, мындай ичинде басып жүргөндөрдү даже колуң менен картина тийсең болот деген ошого чейин барабыз дейт да. Баягы кыдырып кереги жок, дүйнөсүн кыдырсаң болот экен да, үйгө отуруп алып элечи. Эми мунун жакшы жактары бар, жаман жактары. Жакшы жактары баягы жанагы инвалидтер бар эмеспи? Или мисалга аябай семиз кишилер, или каарып калгандар самолет менен уча албайт. Аларга жакшы. Алар мисалга театрды көргүсү келет. Маалымат алып көрүп турушат. Бирок менин оюмча да, эгерде ден соолугуң жакшы, бүт эмечи болсоң, өзүң көргөнгө өтөр жок деп ойлойм. Менин оюмча да. Өзүң көргөнгө өтөр жок. Бүгүнкү маегибизге келип, сиз ошо Теодор Герцен боюнча абдан жакшы маалымат бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени себеби мындай болду да, мен сизден байкаганым, бизде муундар аралык байланыш кичине үзүлүп бараткандай болуп калып атат да. Үсүлүп эле калды. Үсүлүп эле калды. Мен жумсалдап айтып атканым болуп атат. Анткени деген сиз ошо Чыңгыз Айтматовду айтып атасыз, Теодор Герценди айтып атасыз, ушундай Болот Шамшиевди айтып өттүңүз. Ошолор менен сиз өзүңүз айткандай барып эле, сурап эле, суроолорду берип эле, ошентип көп нерсе алып алдыңыз да. Ал рухий жактан да өстүңүз алар менен аңгемелешкенден кийинчи. Канча өзүңүздүн мондай жеке инсан катары, сүрөтчү, өнөр адамы катары өсүшүңүзгө салым кошулду да. Тарбиялашты. Демек, сиздин бүгүнкү биздин студияга келип, Теодор Герцен боюнча өзүңүз көрүп, артынан издеп жүрүп, айтып берип, анын сүрөттөрү жөнүндө бизге айтып бергениңиз, бул биздин студия аркылуу көрөрмандарга абдан жакшы маалымат болду деп эсептеймин. Сиз бүгүнкү биздин студияга келип, абдан кызыктуу маек куруп бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бирок бул акыркысы эмес. Келечекте дагы ушундай кызыктуу маектерди улантабыз деген сөз менен биз бүгүн жыйынтыктагыбыз келет. Сизге терең ыраазычылык. Урматтуу көрөрмандар, мына бүгүн биз абдан жакшы инсан менен аңгемелештик. Сиздерге эгер кызыктуу болсо, суроолоруңуздар болсо, биздин YouTube каналыбызга катталып, ошол жерден жазып кетиңиздер. Биз дайыма сиздердин кызматыңыздардабыз. Манас улуттук академиясы, Айкөл студиясы.